Сүйүктүү пайдалуу китеп каналынын катталуучулары. Эгер сиздерге биздин эмгегибиз жакса, анда лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Сиздердин ар бир пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Ошондой эле сиздер тараптан болгон ар бир реакция, комментарий болобу, лайк болобу биздин кийинки дагы жакшы жумушту жасообузга дем күч берет. Урматтуу биздин жалпы угармандар, эгер сизге пайдалуу китеп каналындагы аудио китептер жаккан болсо, анда тааныштарыңыз менен бөлүшүп, жакындарыңызга жиберүүнү унутпаңыз. Бул китептер сиздин жана сиздин тааныштарыңыздын жашоосун жакшы жакка өзгөртөт деп терең ишенебиз. Биз менен болгонуңуздар үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Күнөөнүн акыбети. Биринчи, пенде менен Раббисинин ортосун тосот. Акыйкатта ошол күнү алар Раббисинен тосулуп калат. 83:15. Экинчи, пенденин жаратканга болгон мамилеси бузулат. Эгер пенденин кылган амалдары күнөө иштер болсо, анда анын ой пикири да бузулат. Үчүнчү, дайыма кейип кайгырган абалда болот. Төртүнчү, жүрөктө коркуу, тынчсыздануу пайда болот. Ыймансыздардын жүрөгүнө Аллах өз китептеринде каралбаган шериктерди кошкондугу үчүн коркунуч салабыз. 151. Бешинчи, жашоо турмушу тар, оор болот. Ал эми ким менин зикиримден, дин эрежелери баяндалган китебимден жүз бурса, ага тар, оор жашоо бар. 20:124. Алтынчы, жүрөгү катып, каратак басып калат. Ошондо алар Аллахка берген убада шарттарын бузушкандыктан аларды карышка калтырып, жүрөктөрүн катырып салдык. 5:13. Жетинчи, ыйман нуру жүздөн кетип, кабагы салыңкы болуп калат. 8. Жүрөгүндө башкага болгон жек көрүү пайда болот. 9. Ырыскысын өтө кыйналып табат. Эгер алар Тооратты жана Инжилди жана Аллахтан түшкөн нерсени аткарышканда, анда ар тарабынан ырыскыга бөлөнүшөр эле. 5:66. 10. Аллахтын каары келип, ыйман алсыздап, кайгы капа көбөйө баштайт. Ошентип, алар Аллахтын ачуусунун үстүнө дагы кошумча каар менен кайтышты. 20:90. Жок, тескерисинче, жасаган күнөө иштери жүрөктөрүн ороп алган. 83:14. Алар биздин жүрөгүбүз кулпуланган дешет. 2:88. Ырыскыңды изде, бирок ага талпынба. Балчыкта жашаган курттун ырыскысын бүткүл ааламдын Раббиси берет. Жер бетиндеги бардык жан жаныбарлардын ырыскысы Аллахтан келет. 11:6. Уядагы кушка да ырыскы берүүчү Аллах. Эрте менен курсагы аш чыгып, кечинде курсагы ток кайткан кушка да ырыскы бергендей. Хадис. Суудагы балыкка да ырыскы берүүчү Аллах. Андай болсо сен куртка, кушка жана балыкка караганда акылдуурааксың. Ырыскыңдан кыжаалат болбо. Кээ бир инсандарды көрдүм. Аллахтан узак болгондугу себептүү кедейлик, капалык, сыгылып, кысылуу баскан. Дагы башка бай болгон, ырыскысы кенен, ден соолуктуу бейпил турмушта жашаган. Аллахтын буйругуна моюнсунбай, намазды таштап, чоң күнөөлөрдү жасагандыгы себептүү Аллах аны кенен ырыскысын, ден соолугун, байлыгын алып, ордуна кедейликти, оор турмушту берип, сыноо артынан сыноо берип койгон. Ал эми ким менин зикиримден, дин эрежелерин баяндаган китебимден жүз бурса, ага тар, оор жашоо бар. 20:124. Аллах бир коомго берген жакшылыктарын ал коом өздөрүн өзгөртмөйүнчө Аллах өзгөртпөйт. 80:53. Силерге жеткен ар бир бале, апаат өз кылмыштарыңар себептүү Аллах көпчүлүктүн күнөөсүн кечирет. 42:30. Эгер алар түз жолдо бекем турушканда, биз аларды берекелүү суу менен сугарат элек, берекелүү ырыскы берет элек. 72:16. Ким жакшы жашоону кааласа, ал ушул 10 гүлдү үзө алат. Биринчи, таңда туруп Аллахка истигфар айтуу. Таңда тахажжуд багымдат учурларында кечирим суроочуларды Аллах билет. 3:16. Экинчи, жалгызданып ой пикир жүргүзүү. Алар асмандардын жана жердин жаралуусу жөнүндө ой жүгүртүшөт. 3:191. Үчүнчү, салих такыба инсандар менен олтуруу. Сен эртелик кеч Раббисине анын жүзүн, ыраазычылыгын каалап,
Дуа кылып жаткан адамдар менен бирге өзүңдү сабырдуу карма. 18-28. 4. Аллахка зикир айтуу. О ыйман келтирген адамдар, Аллахты көп зикир кылгыла. 33-41. Намазды ыхлас менен окуу. Алар намаздарын ыхлас менен окушат. 23-2. 6. Куранды ой пикир жүргүзүп түшүнүү менен окуу. Алар Куран жөнүндө ой жүгүртүшпөйбү? 4-82. 7. Ысык күндөрү орозо кармоо. Аллах Таала айтат: жер томагын, ичээр суусун жана напсисин тыйып, мен үчүн орозо кармайт. 8. Жашуун садака берүү. Оң колунун бергенин сол колу билбеген адамды Аллах кыямат күнү өз көлөкөсүнө алат. Хадис. 9. Мусулмандын муктаждыгын чечип койсо. Ким бул дүйнөдө мусулман тууганынын муктаждыгына жардам берсе, кыямат күнү Аллах анын муктаждыгына жардам берет. Хадис. 10. Бул арзыбаган дүйнөнүн артынан чуркабаса, бирок акырет жашоосу эң жакшы жана түбөлүктүү. 87-17. Нух пайгамбардын баласынын сууга чөгүп ойрон болуусу Куранда мындайча эскерилген. Нухтун уулу: мени суудан сактай турган тоого чыгып кетемин деди. 11-43. Эгер ошондо Раббим мени сактайт деп атасынын айтканын кылганда ойрон болмок эмес. Бакыттын ачкычы Ла иллаха иллаллаху Мухаммадур Расулуллах. Мааниси Аллахтан башка кудай жок, Мухаммед анын элчиси деген сөз. Акыреттен жүз буруп бул дүйнө байлыгына кызыкпа. Анткени акыреттен баш тарткандардын алдында оорутуучу азаптар күтүп турат. Аллах Таала Куранда өз байлыгына, бийлигине ишенгендер тууралуу мындай дейт: кыямат күнү байлар, бийлер айтат: мал дүйнөм мага пайда бербей калды. Менин күч кубатым, салтанат, бийлигим да жок болуп кетти. Ошондо Аллах Таала айтат: о периштелер, аларды кармап кишендегиле, кийин тозокко таштагыла. 69-28, 29, 30, 31. Учурдагы болгон иштер менен мамиле кылууну үйрөн. Башка түшкөн ишти жеңил карасаң, ал да жеңил болот. Ал эми оор деп карасаң, оорлошот. Жакында Аллах, анын элчиси өз жакшылыгын тартуулашат. Чындыгында биз Аллахка гана кайрылабыз дешсе, өздөрүнө жакшы болмок. 9-69. Бир окуя тууралуу окуп калдым. Анда мындай деп жазылган: окуянын каарманы терезеден секирем деп сол колунун бармагындагы шакеги терезедеги мыкка илинип калат. Аны чыгарганча болбой бармагы астынан үзүлүп жерге кулап түшөт. Ошентип анын 4 бармагы калган экен. Каарман өзү жөнүндө мынтип жазат: бармагым үзүлгөн окуяны эстесем гана 4 бармагым бар экендигин эстеймин. Болбосо унутуп деле калам. Мындай тагдырдын мага келгенине ыраазы элемин, анткени тагдыр Аллах каалагандай болот. Хадис. Бир кишини билем. Оорунун айынан сол колу желкесинен кесилген. Ал узун өмүр жашады. Үйүндө балалуу чакалуу болду. Машина айдады. Жумушун кадимкидей аткарды. Аллах аны бир колдуу кылып жараткандай эле жакшы өмүр сүрүп, ыраазы болуп жашады. Аллахтын сага жазган тагдырына ыраазы болсоң, эң бактылуу инсан болосуң. Хадис. Учурдагы жашоого бат эле көнүп, үйрөнүп калганыбыз кандай таң калыштуу. Мындан 50 эле жыл мурун үйүбүздүн килеми пальманын жалбырактарынан эле, суулар чанашта, ийдиштер чоподон, мискейден жана жыгаштан. Жашоо турмуш ошондо деле өз нугунда уланып турган. Анткени ошол учурдагы тагдырга ыраазы болуп эле жашаганбыз. Илгери Куфа шаарындагы бир мечитте 2 уруу жаңжалдашып калып, бири-бирине кылыч найза кездешип, ортодо өлүм болушуна аз калат. Арасынан бирөөсү суурулуп чыгып, адилеттүү, хук мүнөздүү инсанды таап келип, ортолорундагы болгон жаңжалды ошол адамдын чечип берүүсүн каалап издеп жөнөйт. Ошол шаардагы жашаган салих, такыба жана белгилүү инсан болгон Ахнаф ибн Кайсты издеп, аны үйүнөн табат. Үйүнө барса, Ахнаф короосунда коюн саап отурган экен. Анын үстүндөгү кийген чепкени 10 динарга да татып алган чепкен. Түсү жүдөгөн, арык, оор басырыктуу инсан экендигин көрүнүп турду. Жанагы барган киши окуянын курч экендигин Ахнафка кабар бергенде, Ахнафтын бир тал чачы да кыймылдап койгон жок. Анткени ал андай окуяга көнүп, ар кандай кырдаалда жашап өткөндүгү көрүнүп турат. Ахнаф келген кишиге карап, Кудай буйруса баары жакшы болот деп, камырабастан эч нерсе болбогондой үйүн көздөй басып келип отурду. Үйүндөгү ага эрте мененки тамагын алдына койду. Анан коюлган тамагы катып калган нандын сыныктары, зейтун майы, бир аз туз жана чөйчөктө суу болчу.
бисмилла деп тамағын жеді. Құрсағы тойып Аллахқа шүгір айтып мындай деді: Ирақ буғдайынан болған нан, Шам жерінен келген зейтун майы, Жылы дариясының суысы жана Марунун тузу. Бұл да Аллахтың берген ең чоң нематы жақшылығы деп ордынан тұрып, киімін киіп, қолына таяғын алды да чоғылған елді көздөй жөнөдү. Чоғылған ел аны көргөндө көңілдері тоқ болып, көздері қуана түшті. Ахнафтың айтқандарын ел көңіл қой укту. Ахнаф екі тараптың ортосын өзінің таасирлүү сөздерін айтып, бири-бирименен жараштырды да елді тарқашын талап қылды эле. Ел бири-бирине болгон ачуулары тарап, еш нерсе болбогондой тарқап кетти. Окуядан алына турган кейбир сабактар: айбаттуулук адамдын түсүндө, келбетинде болбойт. Үйдө жакшыраак тамак аштын же буюм тайымдын жетишпегендиги бактсыздыкты билдирбейт. Ошондой эле буюм тайымдын көптүгү баардык нерсе жетишээрлик деңгээлде болгондугу бактылуулукту да түшүндүрбөйт. Раббиси инсанды байлык менен сынап, ага жоомарттык көргөзсө жана неемат берсе, Раббим мени урматтады дейт. Ал эми аны кембагалдык менен сынап, рызкысын ченеп берсе, Раббим мени кордоду дейт. 89:15-16. Инсандын жөндөмдүүлүгү, адеп аклагы жана кулк мүнөзү анын кадыр баркын билдирет. Ал эми анын кийген кийими, узун кыскалыгы, үйү инсандын баркына себеп боло албайт. Анын мээримдүүлүгү, жумшактыгы, акыл эси гана анын даражасын көтөрөт. Аллахтын назарында силердин эң улугуңар такыбалуураак болгонуңар. 49:13. Бул окуянын биздин темабыз менен байланышы бактылуулук бул байлыкта, бийликте же болбосо заңгыраган сарайда эмес, анын алтын күмүш казнада да эмес. Бактылуулук бул инсандын жүрөгүндөгү болгон ыйманында. Сени алардын дүйнө мүлкү менен бала чакалары кызыктырбасын. 9:55. Айт, Аллахтын фазилети, Куран жана ырайымы, дин ыйман ушулар менен сүйүнүшсүн. Бул алар чогулткан мал дүйнө сыяктуу нерселерден жакшы. 10:58. Өзүңдү тагдырга баш ийдирүүнү үйрөт. Тагдырга баш ийбесең эмне кыласың? Жерди казып жердин түбүнө кирип кетесиңби же тепкич жасап асманга чыгып кетесиңби? Тагдырга баш ийүүдөн сени эч ким куткара албайт. Анда эмне кылуу керек? Тагдырга баш ийүүдөн башка арга жок. Ошондуктан пенденин тагдырына эмне жазылса, ошосуна ыраазы болуп, Аллахка гана тобокел кылып, ага гана таянуу керек. Турмушундагы мага айтылган эң оор кабарлардын бири оорунун айынан иним Мухаммеддин колунун желкесинен кесилет деген кабарды доктордон укканымда башыма бомба түшкөндөй болду. Ошол учурда да мен Аллахтын бул аяттары менен өзүмдү кармап сабыр кылдым. Пенделерге жеткен ар бир кайгы кырсык Аллахтын гана уруксаты менен болот. Ким Аллахка ыйман келтирсе, анын жүрөгүн туура жолго багыттап коет. 64:11. Биз силерди коркунуч жана ачкачылык сыяктуу нерсе менен ошондой эле мал дүйнөңөрдү, жаныңарды, түшүмүңөрдү кемитүү аркылуу сынайбыз. Сабыр кылгандарга бейиштен сүйүнчүлө. Аларга кайгы балее келгенде алар чындыгында биз Аллахка таандыкпыз жана ага кайтуучубуз деп айтышат. 2:155-156. Ушул аяттар мени сабырдуулукка, тынчтыкка жана ыймандуулукка чакырды. Биз эч нерсени шылтоо кылып, тагдырдын жазылышынан кача албайбыз. Шылтообуз ыйманга кайтып, тагдырга баш ийүү. Же болбосо динге каршы бир ишти эрежелештирдиби? Биз да аларга каршы эреже түзүп койгонбуз. 43:79. Аллах өз ишинде жеңүүчү, үстөм. 12:21. Аллах эгер бир ишти өкүм кылса, ага бол дейт, жана ал ишти ошол замат болот. 2:117. Арабтардын белгилүү акыны Ханса Нихията деген аялга Кадисия урушунда 4 балаң шейит кетти деп бир эле учурда айтып жиберишет. Ошондо Ханса Аллахка мактоо, шүгүрлөрдү айтып, шейиттерди Аллах кабыл кылсын, бизге жазган тагдырга ыраазы болуп баш ийебиз деген жооп гана болгон. Анткени анын жүрөгүндө Аллахка болгон ыймандын, якиндин күчү бар эле. Ошондуктан кимде ким ушундай учурларда сабыр кылса, ага сооп жана жакшылыктар берилет деп шариятыбыз белгилеп кеткен. Эгер Ханса мындай кылбаганда, анда кандай кылуу керек эле? Бакыр өкүрүп жумаланып наразы болуш керек беле? Эгер андай кылганда дүйнө жана акырет сообунан куру калмак. Ким Аллахтан келген сыноолорго ыраазы болсо, ага сооп берилет. Ким наразы болуп каарданса, ага күнөө берилет. Хадис. Башыбызга түшкөн мусибаттардын дарысы бул аят.
Чындыгында биз Аллахка таандыкпыз жана ага кайтуучубуз. 2:156. Мунун мааниси төмөндөгүчө. Баарыбыз Аллахка таандыкпыз. Анткени биз Аллахтын жараткан пенделерибиз. Анын кол астында ага көз карандыбыз. Ошондуктан баарыбыз анын алдына кайтып барабыз. Аллахтын алдына келдик, кайра алдына кайтабыз. Баары анын гана колунда. Биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Сага кокусунан үйүң күйдү, балаң өлдү же байлыгың жок болду деген жаман кабар келип калса, эмне кылмаксың? Ошондуктан азыртадан өзүңдү сабырдуулукка үйрөт. Башка жакка кетип калганың, качып кеткениң бул тагдырдан качып кеттиң дегенди билдирбейт. Ишиң Аллахка тапшырып, тагдырга ыраазы бол. Учурга баш ийип, соопко ээ бол. Анткени сенин алдыңда мындан башка жол жок. Ооба, тигил жакта башка бир жолу бар. Бирок ал жол өтө жаман. Ал жолдон сен өтө катуу кайтарамын. Ал жол бакырып, чакырып, ачууланып, каарданып, акылы жоктун ишин кылуу. Макул, ушундай кылдың дейли. Ушундай кылуу менен эмне кыла аласың? Бир гана Аллахка күнөө кылып, адамдардын алдында уят болосуң. Сооптон да куру каласың. Антип бакырсаң да, сенден кеткен нерсе кайтып келбейт. Башыңа түшкөн мусибатты да жок кыла албайсың. Тагдырыңа жазылган нерсени да кетире албайсың. Тагдырга баш ийүүдөн башка арга жок. Эмнеге капалансаң, баары кетет. Өлүм баарына келет. Залымга да, кордук көргөнгө да, күчтүүгө да, күчсүзгө да, байга да, кедейге да. Адамдардын ичинен бир эле сен өлө турган эмессиң. Сенден алдын канчалаган коомдор өлгөн. Сенден кийин да канчалаган коомдор өлөт. Ибн Баттута китебинде мындайча эскерет. Түндүк чакта инсандар көмүлгөн бир мүрзө бар экен. Ал мүрзөгө 1000 падыша көмүлүптүр. Мүрзөдө ушундай деген жазуу бар экен. Падышалыктарын топурактан сура, баштарынын баары сөөккө айланды. Таң калыштуусу, инсан жок болуучу дүйнөдө эртели кеч бейкапар болуп жашайт. Бул дүйнөдө өзүн түбөлүк жыргалчылыкта кала тургандай ойлойт. Эч шексиз баардык тирүү жанга акырындык менен жакындап келе жаткан өлүмдөн бейкапар. О адамдар, Раббиңерден корккула. Кыянаттын зилзиласы өтө чоң коркунучтуу. 22:1. Адамдарга эсеп кыла турган күн кыямат жакындап калды. Алар болсо Аллах буйруган парыздардын жүз буруп кайдыгер жүрүшөт. 21:1. Кудуреттүү Аллах Таала кээ бир залым коомдорду, элдерди жана айылдарды жер менен жексен кылып мындай деди: Сен алардын бирөөсүн да таппайсың, же алардын дабышын да уга албайсың. 19:98. Анча-мынча алар тууралуу кабар угуп калбасаң, алардын иши бүттү. Кайгыруу менен жапа чегүү бактысыздыкты алып келет. 1410 хижри жылында чыккан Муслимун деген журналы 240 санында чыгарылган маалыматында ушундай деп айтылган: Жер жүзүндө 200 миллиондой инсан кайгырып, кыйналуу менен жапа чегет экен. Кайгыруу менен жапа чегүү көп адамды жок кылууда. Бул нерсе батыш же чыгыш эле өлкөлөрүндө эмес, бүткүл ааламда болуп жатканы белгилүү болууда. Бул өтө коркунучтуу илдет болуп, бул ооруга чалдыккандардын көпчүлүгү соңунда өз жанын кыюу менен бүтүүдө. Өз өмүрүн кыюу бул бир инсанды, бийликти же болбосо мамлекетти тааныбайт, баарына келе берет. Ал эми чыныгы момундан коркот. Кээ бир маалыматтар тактап чыккандай, бул илдетке чалдыккандар жер жүзүндө 200 миллионго жетти десе, башка маалыматтар ар бир 10 кишинин бирөөсү ушул оору менен ооруйт деп жазышкан. Азыркы илим өнүккөн заманда кайгыруу менен жапа чегүү чоң адамдарга гана эмес, эненин курсагындагы балага да терс таасир берерин аныктап чыгышкан. Өз өмүрүн кыюу бул кайгыруу менен жапа чегүүнүн натыйжасынан келип чыгат. Куранда өз өмүрүн кыюуга тыюу салынып мындай дейт: Өз өмүрүңөрдү өзүңөр кыйбагыла. 4:29. Өзүңөрдү өз колуңар менен өлүмгө таштабагыла. 2:195. Маалымат агентстволору кабар бергенде, кайгыруу менен жапа чегип Американын мурунку президенти Рональд Рейган да ооруган экен. Бул оорунун себеби жашы 70-тен ашып баш оору менен кыйналып жабыркаганы, ошону менен бирге бир канча операция жасагандыгы болгон. Көптөгөн белгилүү адамдар, көбүнчө искусство тармагында иштеген адамдар ушул ооруга чалдыгышат. Арабтардын белгилүү акыны Салах Жахин да ушул ооруга чалдыгып өлгөн. Наполеон Бонапарт да ушул оорунун айынан өлгөн деген божомолдор айтылууда. Бир канча жылдар мурун көптөгөн газета журналдардын биринчи бетин ээлеген өтө кейиштүү кабар жазылган. Ал кабарда германиялык бир аял өзүнүн 3 баласын өз колу менен өлтүрүп салган.
Анын себеби аял кайгыруу менен жапа чегип ооруганы ачыкка чыккан. Балдарын өтө жакшы көргөндүктөн балдары да өзү ооруган ооруга чалдыгып кыйналбасын деп өлтүрүп салган. Андан соң өзүн өзү өлтүргөн. Бүткүл дүйнөлүк ден соолукту сактоо уюму бул оору өтө коркунучтуу деңгээлде өсүп жаткандыгын аныктаган. 1973 жылы жер жүзүндө бул ооруга чалдыккандар 3%ды түзсө, 78 жылы 5%га өскөн. Кээ бир изилдөөлөргө карасак, америкалыктардын 1/4 ушул оору менен ооруйт экен. 1981 жылы Чикагодагы болгон изилдөөлөргө караганда, дүйнө жүзүндө 100 миллион инсан ушул оору менен ооруганын такташкан. Булардын көпчүлүгү өнүккөн мамлекеттерде, бирок кээ бир маалыматтар 200 миллион деп да айтып келет. Даанышман инсандардын бирөөсү лимондон таттуу суусундук жасай билгин деп накыл сөз таштап кеткен. Бул акылман айтат. Акылдуу деп жүргүзүп аткан ишине дагы пайда алып келгенди айтпайт. Акылдуу деп банкроттун пайдага айлантканды айтат. Тартылган унду кайра тегирменге тартпа деген эл арасында сөз айтылат. Мааниси мурунку болуп өткөн ишти өттү, ал кайра артка кайтпайт. Аны артка кайтарам дегендик кайгыны, тынчсызданууну жаратып убакытты текке кетирет. Умардын разиаллаху анху сөзүндө кандай абал болбосун тагдырдын жазганы менен ырахаттанып жашаймын. Мунун мааниси Умар разиаллаху анху Аллахтын жазган тагдырына ыраазы. Мурунку болуп өткөн жашоосунда кандай абал болсо да, алдыдагы жашоосунда кандай абал келсе да бардыгына ыраазы. Кээ бир инсандардын сөзүндө мындай деп айтылган: кайсы кербен менен баратканымды маган айырмасы жок. Эгер кедейлик кербени менен баратсам, анда сабыр кылам. Ал эми байлык кербени менен баратсам, анда шүгүр кылам. Абу Луяб ал-Хузайлдын 8 баласы жылдын ичинде чума оорусуна чалдыгып каза табат. Ошондо ал эмне кылыш керек эле? Башына келген кайгыны Аллахтын тагдырына тапшырып, кандай абал болбосун тагдырга баш ийүү зарылчылдыгын билдирди. Ибн Аббастын көзү сокур болуп калгандан кийин ушул ырды айткан: Аллах алса да көзүмдүн нурун, акылымдын жүрөгүмдүн берген нурун. Жүрөгүм көрөгөч, акылым түз, тилим да кескин, кылычтай курч. Урва ибн Зубайр бир бутунан айрылып калат. Ошол эле күнү бир баласы да каза болот. Ошондо Урва мындай деген экен: Аллахым, сага мактоолор болсун. Эгер берсең кайра аласың, эгер сыноо берсең ордуна сооп жазасың. Мага 4 мүчө бердиң, анын бирөөсүн алдың. Мага 4 уул бердиң, анын бирөөсүн алдың. Канча рет өлүмдөн корктук, бирок өлгөн жокпуз. Канча рет кырсыктан корктук, бирок кырсык келген жок. Канча рет бүттеми жок болгонубуз ушул экен дедик, бирок турмуш кайра уланып күч кубат ордуна келди. Канча рет кырсыкка кабылдык, бирок кырсык болбой аман калдык. Канча рет мүдүрүлүп чалындык, бирок кайра туруп чечкиндүү басып кеттик. Канча рет жолубуз таарып, үмүтүбүз үзүлүп, көңүл караңгылашты, бирок ийгилик, жардам, жакшылык келип, көңүл кубанычка толду. Канча рет көз алдыбызда бүт дүйнө таарып, көңүл чөктү, бирок жеңилдик келип, колдоо таптык. Ким Аллах Тааланын жеңүүчү экенин билген болсо, анда макулуктан эмнеге коркот? Бул тууралуу Аллах Куранда мындай деп айткан: Эгер момун болсоңор, алардан коркпогула, менден корккула. 3:175. Баардык күч кудурет Аллахка гана таандык. Ибн Таймиянын сөзүндө мындай деген: Ла хаула уалла куввата илла билла. Аллахтын күч кудуретинен башка эч кандай күч жок деген сөз баардык кыйынчылыктарды көтөрүп шарапаттуу кылат. Бул сөздү дайыма айтып жүр, урматтуу мусулман. Анткени бул сөз бейиштин байлыктарынын бири болот. Бакыттын, бейпилдиктин жана ийгиликтин туусу. Истигфар айтуу караңгылыкты ачат. Ибн Таймиянын сөзүндө мага кээ бир маселелер кыйындашып калган кезде 1000 жолу же андан көп же андан аз истигфар айтар элем. Ошондо маселе жеңилдеп калчу. Раббиңерден кечирим сурагыла, истигфар айткыла. Ал чындыгында кечиримдүү. 71:10. Көңүл куунак болуунун себептеринин бири Аллах Таалага истигфар айтуу. Акчаны абайла. Ким үнөмдөсө кедей болбойт. Акчаны өзүң каалаган жакка кандай кылып болсо да коротсоң болот, же болбосо акча топтоо бул туура эмес деген сөздөр чындыкка дал келбейт. Бул сөздөр бутпараз, отпараздардан же болбосо исламды түшүнбөгөн кээ бир фанат мусулмандардын сөзү. Ислам дини адал эмгек кылып, адал акча топтоого чакырат жана ошондой эле акчасын туура жактарга сарптоо керектигин айтат. Пенде мал дүйнөсү менен да шарапаттуу боло алат, эгер аны шарият көрсөткөн жакка сарттай билсе.
Пайғамбарыбыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде ушундай келет. Салих кишинин колундагы салих мал дүйнө кандай жакшы. Кайгы капаны алып келүүчү себептердин бири карыздар болуу, алсыраткан кедейлик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам байлык, кедейлик туурасында ушундай деген. Же болбосом силер Аллахка ибадат кылууну унуттура турган текебер байлыкты же ибадат кылууну унуттура турган оор кедейликти күтүп жатасыңарбы? Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дубаларды айтып Аллахка кайрылат эле. Аллахым, мени капырлыктан жана кедейликтен сактагын. Адал эмгек кылып акча тапкан акчаңды керектүү жерлерге сарптап, ысырап кылба. Өзүңдү мактап 1000 сап ыр жазганыңдан көрө 1 динар тапсаң да сенин кадырыңды сактай билет. Эгерде ошол динарды адалдан таап, адалга жумшасаң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген. Артыңда калгандарды кедей кылып, башкалардан жардам сурап муктаж кылгандыктан көрө эч кимге муктаж болбогудай кылып калтыраганың жакшыраак. Дагы башка хадисте ушундай келет. Берген кол алган колдон жакшыраак. Кеңпейилдиктин себептери. Ибнул Кайим кеңпейилдикке себеп болгон нерселерди эскертип өткөн. Эң алгачкысы ишеним. Пенденин Аллахка болгон ишеними канчалык туура жана таза болсо, ал ошончолук кеңпейил болот. Керек болсо бүт дүйнөдөн да пейили кенен болот. Мушриктин же дин безээрдин жашоосу эч качан кенен болбойт. Аллах Таала бул тууралуу мындай деген. Ал эми ким менин зикиримден, дин эрежелерин баяндаган китебимден жүз бурса, ага тар жашоо бар. Аны кыямат күнү сокур абалда тирилтебиз. 20:124. Кандай адамдын көкүрөгү кенен болот? Аллах кимди хидаятка, туура жолго баштоону кааласа, анын көкүрөгүн исламга ачып коет. 6:125. Кеңпейилдикти алып келүүчү нерселердин бири пайдалуу илим. Аалым, уламалар эң кеңпейил, ачык көңүл, кубанычтуу болушат. Салих жакшы амал кылууда кеңпейилдикти алып келет. Салих жакшы амалдарды кылуу бул инсандын жүрөгүнө, жүзүнө нур, кенен ырыскы жана башкаларга болгон сүйүүнү алып келет. Эр жүрөктүүлүктө кеңпейилдикти алып келет. Эр жүрөктүн көкүрөгү кенен, жаны бекем болот. Анткени ал Аллахка гана таянат. Кандай окуя болбосун, Аллахтан башка эч нерседен коркпойт. Күнөөдөн сактанууда кеңпейилдикти алып келет. Анткени күнөө бул оор жашоо жана караңгылык. Азыраак тамактануу, сүйлөө, уктоодо кеңпейилдикти алып келет. Тагдыр жазылып бүткөн. Тынсызданып, кайгыруу илдетине чалдыккан бир инсан доктордон өз абалы тууралуу сурап калат. Ошондо доктор ага мындай деп жооп бериптир. Билгин, ааламдагы болуп жаткан нерселердин баары тагдырга эч ак эле жазылып бүткөн. Кандай нерсе болбосун, баары Аллахтын уруксаты менен болот. Эгер Аллахтын уруксаты менен болсо, анда эмнеге кайгырып капалынабыз? Аллах эч кимди жарата электен 50.000 жыл мурда эле баарынын тагдырын жазып койгон. Хадис. Акын Муттанабби бул тууралуу айткан ыры. Кичине нерсе чоң болуп көрүнөт кичине көзгө. Чоң нерсе кичине болуп көрүнөт чоң көзгө. Суфиян Саурийдин жаздыгы топурак. Ажылыкка барып, Муздалифа жеринде Суфиян эс алуу үчүн башына топуракты топтоп жаздык кылып эс алууга жатканда, андан адамдар ушундай жакшы жерде да топуракты жаздык кылып эс аласызбы? Өзүңүз чоң аалым болсоңуз деп сурап калды. Анда Суфиян аларга мынтип жооп берди. Мен бул жаздыгым халифат Абу Жаафар Мансурдун жаздыгынан да жакшыраак. Ахнаф ибн Кайстын сөзүндө Кудайга шүгүр менде бүт байлык бар. Жатар төшөгүм, жашай турган бөлмөм, бир наным жана бир чана суум бар. Дүрбөлөңчүгө ишенбе. Жалган убадалар, ушак дүрбөлөңдөн адамдардын көпчүлүгү коркот. Бирок мунун баары жалган. Анткени Аллах Таала Куранда мындай дейт. Шайтан кедейликти убада кылып, бузукулукка буйруйт. Аллах силерге өзүнүн кечиримин жана ыйманын убада кылат. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү. 2:268. Тынсыздануу, кайгырып жапа чегүү жана курсактын сокурлугу бул үмүтсүздүккө, алсыздыкка алып келет. Сени тилдесе эч зыяны жок. Американын президенти Абрахам Линкольн айткан экен. Мен тилдеп жазган каттарды ачпаймын да окубаймын. Эгер ачсам, аларга жооп берүү үчүн убактым текке кетип калат. Аларга жооп берүү менен алек болуп калганымда элиме эч кызмат кыла алмак эмесмин. Андыктан аларды кеңпейилдик менен кечир. 15:85. Демек сен аларды кечир жана силерге салам болсун деп кой, бирок
жакында билип каласыңар деген. 4389. Акын Хасан тил деген адам тууралуу ырсап жазган. Анын мааниси ушундайча: Тилизар, Митам, тилден жана башкалардын намысына тийген адамдардын сөзү эч кандай зыяны жок. Мусулман адамга ага көңүлдө бурбашы керек. Экинчи дүйнөлүк согушта Американын согуш корабльдары болгон. Ошол корабльдын биринин капитаны көрүнүктүү болуп эң алдыңкы адамдардан болууну каалар эле. Кол астындагыларга сөгүп сагуу тилдөө менен мамиле жасаптыр. Жашы өтүп картайып калгандан кийин мындай деп айткан экен: "Бүгүн мен тилдөөдөн тыйылып калдым. Белим эңкейди, жашым картайды. Сөз адамдын кадыр баркын бекем намысын буза албаганын түшүндүм." Иса пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан дейт: "Душманың ардыда сүйгүлө" деп. Бул сөздүн мааниси душманыңарга кеңпейилдик көрсөтүп аларды кечире бил. Ошондо силерди жок кылууга алып келе турган өчөшүү, каардануу деген нерселерден арыласыңар. Адамдарга кечиримдүү болгондор, ушулар такыбалар. Аллах жакшылык кылуучуларды сүйөт. 3:134. Ааламдын сулуулугуна кара. Жараткандын жараткан ааламдагы сулуулуктарына назар салуу жана ошол сулуулуктар менен өзүнчө рахаттанууда кеңпейилдикти алып келет. Анткени Аллах Куранда мындай деген: "Аллах силердин көркөмдүү бак-дарактарыңарды өстүрүп бербедиби?" 27:60. Көргүлө, асмандар менен жерде эмнелер бар? 10:101. Раббибиз баардык нерселерге өзүнө жарашкан келбет шекиле берип, жараткан жана өз бактысына жолдоп койгон. 20:50. Жаркыраган күндү, асман кооздогон жылдыздарды, шаркырап аккан дарыяны, тоо таштардан түшкөн шаркыратманы, мөлтүрөгөн булакты, бак-дарак, мөмө жемиштерди, бет сылаган таңкы шамалды жана таза абаны кара. Эң мыкты жаратуучулук болгон Аллах улук берекеттүү. 23:14. Алар карашпайбы төөнүн кандай жаралгандыгына? Эйнштейн айткан экен: "Ким бул ааламга караса, ааламдагы жаратылыш баары өз нугунда так жаралганын көрөт. Бул нарда ойногондой оюн эмес. Ал ар бир нерсени эң мыкты жараткан." 32:7. Оюңарда биз силерди максатсыз, жөн эле жаратыптырбызбы? 23:115. Мааниси: жаратылгандын баары алдын ала эсеп менен караштырылган жана мыкты так жаратылган. Ар бир нерсе өз тартибинде. Ким бул ааламга караса, жаратуучу бар экендигин билет. Аллах Таала мындай дейт: "Күн дагы, ай дагы Аллах койгон эсеп менен айланат." 55:5. Күн өз айлануусунда айга жетиши мүмкүн эмес. Түн дагы күндүздөн озуп кете албайт. Баардыгы асманда сүзүп жүрүшөт. 36:40. Кыйынчылыктар сенин күнөөңдү өчүрөт. Акын Ибнул Муаттаз айтат: "Турмуш жолунда бараткан инсандын Аллахка тобокел кылып жана баардык иштеринде Аллахка ишенип, ага гана кайрылганы кандай жакшы." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде мындай келет: "Кайсыл бир момунга түйшүк, кайгы, машакат, кыйынчылык, оору келсе же болбосо бир жерине тикен кирсе да, сөзсүз Аллах анын күнөөлөрүн кечирет." Мындан чыккан тыянак: эгерде ким туш болгон кыйынчылыктарга сабыр кылып, Аллахка гана таянып, баары Аллахтын сыноосу деп билсе, анын күнөөсү кечирилет. Бизге Аллах жетиштүү жана ал эң жакшы таянчыбыз. Бизге Аллах жетиштүү жана ал эң жакшы таянчыбыз. Бул сөздү Ибрахим пайгамбар отко ыргытылып жатканда айткан. Ошондо алоолонгон от ага салкын жана саламат болуп калды. Ухуд согушунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда ушул сөздү айтканда, кудуреттүү Аллах Таала ага жардам берген. Ибрахим пайгамбарды катапулькага салып отко ыргытышмак болушканда, ага Жебирейил периште келип, менден бир жардам керекпи деп сурады. Ибрахим пайгамбар: "Сенден жардам керек эмес, бирок Аллахтан жардам керек" деп жооп берген. Деңиз чөктүрөт, от күйгүзөт, бирок деңиз кургап калды, от өчүп калды. Баары ушул сөздүн себебинен. Бизге Аллах жетиштүү жана ал эң жакшы таянычыбыз. Муса пайгамбардын алдынан деңиз мелмилдеп тосуп турду. Артынан болсо душман жетип келген эле. Ошондо ал: "Албетте, Раббим менен мени менен ал мага жол көргөзөт" деп айтканда, деңиз ортосунан ачылып жол болуп калды. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянында эскерилгендей, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мушриктерден качып мүкүргө кирген кезде Аллахтын буйругу менен көгүчкөн уя салып ага жатты. Жөргөмүш үңкүрдүн оозуна желет окуду.
Ошондо мушриктер Мухаммед бул жерге кирген эмес экен деп кайра артка кайтышкан. Бул да Кудайдын өз пендесине болгон жардамы. Эгер пенде кудурети күчтүү, мээримдүү жана жардам берүүчү Кудай Таала бар экендигине тааный билсе, эми Роббиңдин өкүмүнө сабыр кыл, сен биздин көз алдыбыздасың. 52:48. Сактоо жаатынан Аллах гана жакшы, өзү гана ырайымдуулардын эң ырайымдуусу. 12:64. Бакыт эмнеден турат? Имам Тирмизи риваят кылган хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: кимдин жаны бейпилдикте, ден соолугу чың болсо жана бир күндүк тамагы болсо, анда бүт дүйнө анын кол астында. Мааниси, инсан эгер жей турган тамагын тапса, үйү болсо жана бейпилдик каптап турса, анда ал эң жакшы бакытты жана жакшылыкты тапкан болот. Бул нерсе көп эле инсандарда бар, бирок тилекке каршы инсандар аны көрүшпөйт. Аллах Таала Куранда мындай деген: мен силерге неемат жакшылыктарымдын бирин калтырбай берип, силерге исламдын гана дин болушун кааладым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ылайдан болгон тамда жашайт эле. Тамынын чатыры пальма дарагынын жалбырагынан ашка болгондуктан курсагына 2 ташты байлап жүргөн. Жаздыгы болсо пальма жалбырактарынан болгон. Жатканда жүзүнө жалбырактардын изи түшүп калат эле. 3 күн бою жегенге эч нерсе таппай калган күндөрдү да көргөн. Намазга шашкыла. О момундар, дини жана дүйнөлүк ишиңерде сабыр жана намаз менен кубаттангыла. 2:153. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам бир иш таасир берсе намазга шашат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Билалга: азан айт, о Билал, намаз менен эс алалы деп айтаар эле. Дагы башка хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз туурасында ушундай деген: намаз көзүмдүн кареги болуп берилди. Сыгылып кыйналсаң, ишиң оорлошуп, көбөйсө, анда мечитке намазга шаш. Эгер алдында күндөр караңгылашып, түндөр алмашса, анда намазга кайрыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чоң иштерде намаз аркылуу кең пейилдикти сураар эле. Бадыр, Асхабка окшогон уруштарда жана башка иштеринде да намаз менен Кудайга жалбарчу. Хафиз Ибну Хажар эскертет: ал Мисир жериндеги бир чепке барганда каракчылар аны уруп алышат. Ошондо ал ордунан туруп намазды баштаптыр. Ошону менен Аллах анын каракчылардын зыянынан куткарган экен. Ибну Асакир жана Ибну Кайым мындай дешет: илгери бир салих инсан Шам жерине баратканда жолдо каракчылар кармап алышат. Анан каракчылар ал инсанды өлтүрүшкөнү калганда, салих инсан аларга 2 рекет намаз окуп алуусун сураныптыр. Каракчылар макул болуп, ал намазын баштайт. Намаз окуп жатып, Аллахтын бул аяты эсине келет: зарыккан муктаждын дуасына ким жооп берет? Ошондо ал бул аятты 3 жолу кайталап окуганда, асмандан бир периште куралы менен түшүп, каракчыларды өлтүрүп: мен зарыккан муктаждардын дуасына жооп берүү үчүн жөнөтүлдүм деп салих инсанды куткарган экен. Аллах Таала башка аяттарында намаз туурасында ушундай деген: үй бүлөңдү намазга буйрур жана ага намазга сабырдуу болууга көндүр. 20:132. Чынында намаз бузуку жана күнөө иштерден тыят. 29:45. Албетте, намаз момун адамдар үчүн өз убактысында окулуучу парыз болду. 4:103. Кең пейилдикти алып келүүчү жана кайгы капаны кетирүүчүлөрдүн бири пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салават айтуу. Аллах Таала Куранда мындай дейт: о ыйман келтиргендер, силер да ага пайгамбарга көптөгөн салаваттарды айткыла. 33:56. Имам Тирмизи риваят кылган хадисте мындай келет: Убай ибн Кааб пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт: о Аллахтын элчиси, сага канча салават айтайын? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: канча кааласаң дейт. Анда Кааб кайрадан 4-төн 1 деп сурайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: канча кааласаң? Эгер дагы кошсоң, анда да жакшы болот деп айтат. Кааб кайрадан 3-төн 2 деп сурайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: канча кааласаң? Эгер дагы кошсоң, андан да жакшы болот деп айтат. Анда Кааб: баарын сага салават айтам дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: анда күнөөң кечирилип, кайгың тосулат деп жооп берет. Бул жерде сүйүктүү пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салават айтуу менен да кайгы капа кетери көрүнүп турат. Дагы башка хадистерде салават тууралуу мындайча келген:
Ким мага бир жолу салават айтса, ага Аллах 10 жолу ырайым кылат, сооп берет. Мага салаватты жума кечеси жана жума күнү көбүрөөк айткыла. Анткени айткан салаватыңар мага жетип турат. Ибну Таймия айтат, пайгамбарыбызга айтылган салаваттардын эң толугу Ибрахимия салаваты. Окулушу: Аллахумма салли алла Мухаммад ва ала али Мухаммад кама салайта алла Ибрахима ва ала али Ибрахима иннака хамидум маджид. Аллахумма барик алла Мухаммад ва алла али Мухаммад камал баракта алла Ибрахима ва ала али Ибрахима иннака хамидум маджид. Мааниси: о Аллахым, Ибрахимге жана анын урпактарына ырайым кылган сыяктуу Мухаммедке жана анын урпактарына ырайым кыл. Чексиз мактоого ылайык, даңк жана урмат ээси да жалгыз сенсиң. О Аллахым, Ибрахимге жана анын урпактарына берекет берген сыяктуу Мухаммедке жана анын урпактарына берекет бер. Чексиз мактоого ылайык, даңк жана урмат ээси да жалгыз сенсиң. Ачууланба. Эгер сени шайтандын бир азгырга азгырса, Аллахтан коргоо тиле. Чындыгында Аллах угуучу, билүүчү. 41:36. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынан бирөөсүнөн ачууланбагын деп насаат айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдында бирөөсү ачууланганда, ага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аузу биллахи минаш шайтонир раджимди айтуусун буйруган. Куранда ушундай аят келген: о Раббим, алар шайтандар менин ишимдин үстүндө ар дайым болуусунан коргоо тилеп өзүңө жалбарамын. 23:98. Такыбаларды шайтан азгырса, алар Аллахты эске алып туура жолду көрүшөт. 7:201. Кайгы капа ачуу келсе, ага сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен дарылар бар. Ал дарылардын кээ бири булар: өз жанын ачууга алдырбоого аракет кылуу. Анткени Аллах Таала мындай дейт: ачуусун сабыр менен баскандар ушулар такыбалар. 3:134. Эгер ачуусу келсе, ичине жутуп ачуусун кетиргендерди кечирилет. 42:37. Даарат алуу. Ачуу бул күйгөн оттун бир чогу. Ал эми чоктуу суу өчүрөт. Тазалык ыймандын жарымы. Даарат момундун куралы. Хадис. Ачуусу келгенде тик турган болсо олтурсун. Эгер олтурган болсо жан баштасын. Ачуусу келсе сүйлөбөй тим болуп сабыр кылсын. Ачуусу келсе, аны сабыр менен баскандардын жана кечиримдүү болгондордун сообун эске алсын. Жакшы жашоо. Бактылуулукту алып келүү тууралуу жазгандарымдан бирөөсү жана эң маанилүүсү бул Кудай Таалага ыйман келтирүү. Адам баласы кандай гана маалыматтарды, пайдаларды топтобосун, Аллах Таалага болгон ыйманы жок болсо, ал топтолгондордун эч кандай пайдасы жок. Ошондуктан ал бактылуулукту жанын кыйнап издебей эле койсун. Ыймандын эң негизгиси бул Кудай Тааланын жалгыз, Мухаммед анын элчиси, диним ислам деп билүү. Мындан да эң туура айтылганы Аллахтын бул аяты: эркек болобу же аялбы, ыйманга келип, андан кийин салих, жакшы амалдарды жасаса, биз аны бул дүйнөдө таза, пакиза жашатабыз жана алардын акыреттик соопторун жасаган амалдарынан жакшыраак сооптор менен кайтарабыз. 16:97. Бул аятта эки шартты белгилеп кеткен: Аллахка ыйман келтирүү жана салих амал кылуу. Албетте ыйман келтирип салих амал кылгандар үчүн мээримдүү Аллах сүйүүнү жаратат. 19:96. Бул аятта дагы эки пайданы айтып өткөн: бул дүйнөдө жана акыретте жакшы жашоо болоорун жана акыретте Аллахтын алдында алар үчүн чоң сооптор бар экендигин белгилеп өткөн. Кулдук бул Аллахка моюнсунуу. Ыймандын пайдаларынын бири бул тагдырдын жаман же жакшылыгына ыйман келтирүү. Баары ар дайым биз каалагандай боло бербейт. Анткени биз тагдырдын кандай болоорун билбейбиз жана мындай болсун, тигиндей болсун деп айта албайбыз. Бирок биздин аткара турган ишибиз Аллахка кулчулук кылып моюнсунуу. Аллах Таала ар бир пенденин ыйманына жараша сыноо берет. Эң кыйын сыноо бул пайгамбарларга, андан кийин салих инсандарга. Хадис. Амирликтен жыгач усталыкка кетүү. Али ибн Мамун ал-Аса Аббаси амир жана халифанын баласы болгон. Ал заңгыраган хан сарайда жашайт эле.
Каалаган мал дүйнөлөрүнүн баары ашыгы менен болчу. Күндөрдүн биринде ал сарайдын терезесинен карап отуруп, эртеден кечке чейин тыным албай иштеген адамды көрүп калат. Кеч кирерде жанагы адам Дича дарыясынан даарат алып, 2 рекет намаз окуп, күн батаарда үйүн көздөй жөнөп кетет. Күндөрдүн биринде Али ал адамды чакырып өз жөнүндө айтып берүүсүн сурайт. Ал киши аялы, 2 карындашы жана апасы бар экендигин кабар берет. Башка киришеси жок. Тапканын сатып, анын үй бүлөсүнө жумшап, өзү кечке орозо кармап, кеч келгенде тапкан тыйынынан бир азына ооз ачып, калганын үйүнө алып барарын айтат. Ошондо Али андан "Сенин бир кемчилигиң барбы?" деп сураганда ал "Жок, Кудайга шүгүр" деп жооп берет. Ошондон баштап Али хан сарайын жана амирлигин таштап, маңдай тери менен эмгек кылып жан багууга кетип калган экен. Бир канча жылдан кийин анын каза болгону угулат. Ал Хурасан жеринде жыгач устачылык кылып өмүр кечиргендиги айкын болот. Анткени Али өз бакытын устачылыктан тапты. Хан сарайдан таба алган жок. Бул Куранда эскертилген үңкүр ээлери деген окуяны эске салдырат. Ал окуянын каармандары падышанын сарайында жашашкан. Бирок сарайда динбезерлик жана ширк болгондуктан ал жерден кетүүгө аргасыз болушкан. Ошондо алар өз ара "Үңкүргө бекингиле, Аллах ырайымын чачсын. Ошентип биздин ишибизге оңойлук болсун" дешти. 18-16